эжейден өтүп кеткенине 1 жыл болуп кетти. Убакыт учкан куш. Эжейдин өтүп кеткенин биринчи укканыбызда абдан жаман болгонбуз. Ишенген жокмун. Анан эжелер болуп телефон менен кайра бирибизге чалып, кантип эле ушундай болсун деп, чындыгында баарыбыз аябай шок болдук. Эжейдин жаткан жери жайлуу болсун. Эжейди эскерип гана калат экенбиз. Абдан өкүнүчтүү. İçimiz kuyut albatta. Эжей 1991-жылы мектепке кирген. Агай экөө ошо мектепте иштеп калышты. Бирөө сүрөт колумдук мугалими болуп, бирөө физика мугалими болуп иштеп калышты. Жакшы жубайлар эле. 3 кыз, 1 уул болушту. Балдар да абдан жакшы тарбиялашты. Мектепте дайым лидер, жакшы окуган. Балдар турмушка дагы жакшы чыккан, жакшы балдар. Бул балдарынан чайын ичип турса, эжей жакшы болмок да. Кандай өкүнүчтүү. Ооруп жүрдү, састымалап жүрдү, дарыланып жүрдү. Жүрөгүм деп дагы айтып калчу. Эжей жумушунда дайым так эле. Физика сабагын берүү менен библиотеканы дагы кошо алып жүрдү. Ошол библиотеканын ишин жакшынакай кылып кармачу эле. Баарын ордорду менен кыздар менен келип жыйнап ордорду менен иреттеп турчу. Коллективде да уюштуруучу болчу албетте. Бир жазала турган иштер болсо, ай келгиле жасай коелу баарылап деп улуу сакалдуу сөзүн айтып, өзүнчө калыс сөзүн айтып калчу эжей. Эжей биз багы бир тең чамал курдаш болуп калдык да, анан ай биз элебиз да, келгиле биз айтпасак ким айтат деп өзүнчө сүйлөп мындай бир оюн айтып калчу эле да эжей. Абдан өкүнүчтүү эжейге. Өтүп кеткенде чын баарыбыздын ичибиз күйдү албетте. Эскерип эле калат экенбиз эжейди. Эжейдин жаткан жери жайлуу болсун. Топурагы торко болсун. Эжей ичпей кеткен чайды агай ушу балдары менен ичип, эжейди эскерип, Куранды окутушуп аман болсун агай дагы. Абдан өкүнүчтүү. Коллектив көпкө чейин жок беребиз эжейди. Жаткан жериңиз жайлуу болсун эжей. Кундуз жөнүндө айткыбыз келсе, Кундузду мен 90-жылдан бери билем. Себеби менин бир тууган кайын сиңдим, ошондой эле кесиптешим. Көпчүлүк кыял жоруун мен жакшы түшүнөм. Турмушта ар кандай болот, үй тилди болдук, уруштук, талаштык, кайра элдештик дегендей. Бирок бул Кундуздун өлүмү бизге аябай эле өкүнүчтүү болду. Бир туугандык жагынан да, кесиптик жагынан дагы. Бул Кундуз эне катары балдарын абдан жакшы тарбиялады. Кичинекейинен баштап эмгекти сүйгөнгө тарбиялады. Балдарын баарын бутунан тургузду дагы, анан аягы ушулардын чайын ичкенге кечирээк болуп калды да. Балдарын чайын жакшылап иче албай калды. Эмне демекчибиз, аттын дүйнө ушул өтө турмуштан, жашоодон эрте кетип калды. Тирүү болгондо 54 гана чыкмак. Ошо Кундуз эжебиздин бул дүйнөдөн кеткенине 1 жылдын жүзү болуптур. Эжейдин өзгөчө белгилей кетүүчү мугалимдик касиети бар эле. Ал даанышман ойчулдардын улуу сөздөрүн, учкул ойлорун, асыл ойлорун баарын тең чогултуп туруп блокнотуна жазып алчу. Аны жазып эле тим болбостон кайра бизге окту. Карасаң кандай өкүнүчтүү ойлор, сырлар жатат. Ошонун үстүндө кайра талкуу жүргүзүп сүйлөшчү элек. Кайсыл чөптүн кандай дарычылыгы бар, ошолордун баардыгын билчү эле. Эжейдин эми жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Артында калган уул кыздарына калган өмүр жашын берсин. Ошо биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө жашайт. Кундуз эжей менен ушул мектепте чогуу 10 жыл иштешиптирмин.
Кундуз эжей мугалим катары өзүнүн жумушуна так инсан болчу. Башталгыч класстарда келгиле окуйбуз долбоорунда чогуу бирге көп мектептерге, семинарларга барып көптөгөн жетишкендиктерге ээ болдук. Кундуз эжей мектепте жана үй бүлөлүк жактан дагы көп акыл насааттарын айтчу эле. Кундуз эжей менен ошо биз окуучулук мезгилден баштап эле таанышып билчүмүн. Андан кийин ошо Кудай буйруп кесиптеш болуп калдык. Ошо жаңы эжей биз мектепке мугалим болуп келгенде ушундай такмакай, өзгө эсиби мыкты сүйгөн кадрлардан болчу эжей. Анан физика курсун үйрөнүп окуп, мүнөзү жоош болчу. Окуучуларга да дагы мындай көп катуу айтчу эмес. Анан кийин кесиптеш болгондон кийин деле бирге иштеп, бирге жакшы күндөрдү өткөрдүк десек болот. Сырдаш болдук, эже сиңдидей болуп, жакшынакай мамиледе болчубуз, сый мамиледе болчубуз. Эже ошо көбүнчө компьютер жагын көпчүлүгү билбей калган учурларда ошо жаш мугалимдерге кайрылып, биргеликте ошо жакшынакай бир сабактар болобу, ачык сабактар болобу, класстык сабактар болобу, ошондойлорду түзүп жакшынакай иш алып бардык. Эми деп убакыт учкан куш экен, эжейди эскерип 1 жылдын 100 болуп отурат. Эжебиздин жаткан жери жайлуу болсун. Кудай өмүр бала бакырасын, ошо калган жашында бала бакырасын берсин. Убакыт деген зымырып куш экен. Мына 2020-жылы 20 майда биздин кесиптешибиз Мамбетова Кундуз арабыздан шумажал алып кетти. Андан бери билинбей 1 жыл өттү. Кундуздун көзү өтүп кетсе дагы Кундуздун жасаган иштери, аны менен бизге бирге жүргөн күндөрү, сүйлөгөн сөздөрү баардыгы көз алдыбызда турат. Кундузду биздин коллективдеги эжей айылдар дайыма эстейбиз. Кундуздун жакшы элестери дайым биз менен жашайт. Билинбей арадан 1 жыл өттү. Жоксуң Кундуз арабызда такыр элесиң көз алдыда дайым турат. Сөздөрүң, сезимдерди кошо калат. Жаткан жериң жайлуу болсун алтыным, арбаңды биз эстейбиз. Ар дайым демекчи, Кундуз жаткан жериң жайлуу болсун. Сени ага эжейлердин жүрөгүндө түбөлүк сакталасың. Кош бол Кундуз. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизге аябай кайгылуу күн болуп турат. Анткени маркум Мамбетова Кундуз эжейди эскерүүнө экен 1 жыл болуптур биздин арабызда ушул эжебизди жоготконубузга. Эжеген физика, астрономия сабагына берчү, көптөгөн окуучуларга илимдүү болуп тарбиялаган. Анан экөөбүздүн дагы жакшы саналаш, оюбуз бир, сырдаш дегендей коллективдин арасында да ушундай болот экен мугалимдердин ичинде дагы. Кундузду көп эстейм, ойлойм, ыйлагым келет кээде. Эми жакшы жаткан жери жай болсун, Кундуздун арбагында болсун. Ыйлабаска чыгарабыз жок. Бир коллективде, бир туугандай болуп ушу коллективде иштешкенбиз. Жаткан жериң жай болсун, Кундуз. Курандан башка айта жок дейт, Курандан окуйбуз сизге.